Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuh. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Орозалиев Медер устазыбыз менен намаз тууралуу маек курабыз. Анда эмесе устаз жалпы көрүүчүлөр менен амандашып, саламдашып алсаңыз болот. Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Көрүүчүлөргө жана урматтуу алып баруучу сизге Алла субхана ва таала мына сиз менен бизди ушул дүйнөдө жашатып, ушундай неаматтары менен азыктантып атат. Ошолордун баарына баарыбыз чексиз Алла Таалага шүгүр айтайлы. Анда эмесе сизге биринчи эле сурообуз, намаз бул диндин тиреги демекчи. Намаз бул эмне? Көпчүлүк жаштарыбыз ошол намазды түшүнбөй эле окуп, жүрүш турушун бардык мусулмандарга ылайыктуу кылбай атканына байланыштуу биринчи эле сурообуз ошол намаз бул эмне? Алла субхана ва таала Куранында "Вама халактул джинна вал инса илля лиябудун" биз жиндерди жана инсандарды өзүбүзгө ибадат кылдыртыш үчүн жараттык деп берекелүү Куранында зикир кылган. Демек, адам баласыны Алла субхана ва таала дүйнөгө өзүнө ибадат кылдырыш үчүн жараткан. Ошол ибадаттардын эң негизгиси кылып Алла субхана ва таала инсандарга намазды белек кылып берген. Чындыгында биз жашоодо намазды бир өкүм же болбосо Алла субхана ва тааладан бир бизге тапшырма деп ойлойбуз да биз. Бирок негизинде мындай карасак, намаз Алла субхана ва тааладан бизге берилген тапшырма эмес, тескерисинче бул белек деп билсек болот да. Кандай белек? Бул инсандын дүйнөдө дагы бактылуу жана акыретте дагы өзүнүн ордун таап, бейиштин төрүндө болушка бир эң чоң өбөлгө болгон шарт түзүп берген бул намаз болуп эсептелинет. Алла Таала Куранында акимус сала, дайыма кайсы жерди ачпаңыз өтө көп жерде баян кылган намазды тургузгула. Демек, Алла субхана таала сиз менен бизге ошол намазды белек кылып, инсандын даражасын көтөрүш үчүн, бейиште жогору даражада болуу үчүн намазды сиз менен бизге берген. Намаздын орду мусулмандардын ичинде, мусулмандардын жашоосунда эң негизги ролду ойногон, негизги магызды билдирген намаз болуп эсептелинет. Себеби кайсы жерде карагаңыз динде мусулман киши менен кафир кишинин ортосуну ажыратып турган нерсе бул намаз болуп эсептелинет. Ошондуктан диндеги эң чоң ролду ойногон, инсандардын бактылуулугуна себепкер болуп аткан бул намаз. Албетте бул намазды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Мирач кечесинде берилген. Өзүңүздөр билесиздер. Мирач кечесинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол пайгамбар Алла субхана ва тааланын хузуруна дейбизби, Алла субхана ва тааланын алдына барып 50 рекет намазды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биздин үммөттүн алсыздыгыны эске алып, Алла субхана ва тааладан кайра суранып отуруп, ошол 5 убакыт намазды сиз менен бизге алып түшкөн. Демек, акыркы үммөттүн өзгөчөлүгү дагы бул намазда деп уламаларыбыз айтат. Ошондуктан намаз динде эң чоң бир орунду ээлеген ибадат. Түшүнүктүү. Ал эми биздин экинчи сурообуз намаздын пайдасы. Аллах Тааладан ошол намаз окусак кандай белектерди алабыз, ийгиликтерге жетебиз, ошол боюнча кененирээк токтолуп кетсеңиз. Албетте намаздын пайдасы өтө чоң. Бул намаз негизи биз инсан баласы пайдага карап жашайбыз да. Кайсы нерседе пайда болсо ошого инсан кызыгып, кайсы нерседе пайда болбосо кызыкпай. Бирок уламаларыбыз айтат, бул ибадат, намаздын ибадаты бул эң эле чоң пайдасы эмне десе, Алла субхана тааланын ыраазылыгы деп айткан да. Ошондуктан көпчүлүк уламалар айткан, мага бейиш керек эмес деген сөздөргөчө айтышкан. Бизге бейиш керек эмес, бизге Алланын ыраазылыгы керек деп. Негизги намаз бул Алла субхана тааланын ыраазылыгына ээ боло турган ибадат.
Албетте намаз окуган инсандарга хадиси кудисиде Алла Таала айтат: намаз окуган пендем менен мен келишим түздүм, мен убада кылдым, ал инсанды сөзсүз ыраазылыгыма тете кылып, ага бейишимди убада кылам деген хадис кудисиде мазмундар келет. Ал эми намаз окубаган инсан менен менин убадам жок деп айтылат да. Намаз ушунчалык Алла субхана таала менен бир байланыш да. Мисалы сиз менен биз ушундай маек куруп отурсак, канчалык бир жүрөктөр биригип, канчалык бир жакындык болот. Намазды инсан окуй турган болсо, куддум Алла субхана таала менен жакындык түзүп, Алла субхана таала менен бир сүйлөшкөндүн даражасында да. Дагы айта кетсек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына бир ууруну алып келет да, анан я Расулулла, ушул уурулук кылат, колу туткагыраак, ушуну бир уурулугунан тыйып коюңуз дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал намаз окусун деп айтат. Анан ата энеси түшүнбөй, я Расулулла, бунун уурулугуну тыйыңыз, намазга баштабаңыз, биз суранганыбыз уурулук деп айтканда, Алла субхана тааланын аузу биллахи минеш шайтанир раджим, инна салата танха анил фахша вал мункар. Чындыгында намаз инсан баласын уяттуу жана жаман иштерден тыят деген аятын окуп, ошол кайсы инсан намазын тургузуп ала турган болсо, ал инсан уяттуу иштерден, жаман иштерден улак болот деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан сөзү бар да. Пайдалары ушундай. Анан намаз окуган инсан эч качан бир зыяндуулукка, эч качан бир жаман нерсеге дуушар болбойт иншалла. Себеби мен бир нерсени айтат элем да сизге. Мисалы, экөөбүз бир адамды тааныйбыз да, ал инсан өтө салих, өтө таква, Аллага жакын инсан. Анан экөөбүз отурсак, бирөө келип айтып калды: ошол силер жакшы көргөн адам уурулук кылды деп айтып калса, сиз экөөбүз ишенбейт элек да. Жок, кандай эле ал инсан кантип уурулук кылсын? Ишенбейбиз. Демек, ал жакшы инсандын колунан жаман иш келиши мүмкүн эмес да. Ушул мисал катары айтат элем, Алла субхана таала бардык нерседен, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн нерседен аруу, улуу, таза, кооз, мээримдүү зат да. Ошондой заттан сиз менен бизге болгон буйрук, бул намаз. Демек, бул намаз эң дүйнөдөгү кооз нерсе. Себеби андай заттан сиз менен бизге болгон буйругу жаман болушу мүмкүн эмес да. Пайдаларыны мен ушинтип айтат элем. Албетте биз азыркы заманда, акыр заманда адеп аклагыбыз бузулуп, бир көз караштарыбыз, ички дүйнөбүз, бири-бирибизди көрө албастык, дүйнөгө болгон азгырылуу, урушуп кетсек таарынычыбызды өлгөнгө чейин сактоо, ушулардын баардык ички ооруларды албетте намаз түздөйт деп айтат элем. Ошондуктан көрүүчүлөрүбүзгө, баардык туугандарыбызга, жакындарыбызга мен намаз окуңуздар, дүйнөдө да акыретте да бактылуу болосуздар деген сөздү убакыттан пайдаланып айтып кетет элем. Чоң рахмат. Ал эми ошол эле намаздын окуса пайдасын айтып кеттиңиз, эми зыяны дагы бар. Мисалы, биз намаз окубасак кандай зыяндарга дуушар болобуз? Мисалы, Аллах Тааладан кандай бир зыяндуу нерселер келеби деген суроо болуп жатат да бизде. Эң эле зыяны, мен ойлойт элем, Алла субхана тааланын ал инсан менен ортосунда убадасы жок. Аны бейишке алып кире турган, аны бактылуу кыла турган ал инсан менен Алланын ортосунда убада жок. Башкача айтканда, Алланын ыраазылыгы жок ал инсанда. Эң эле зыян ошол. Бүгүн биз салыштырып карасак, ата энеңиз сизден мамилени үзүп койсо, ал инсан кандай бактысыз да. Досу жарлары мамилени үзүп койсо, семьясы бузулуп кетсе, Алла сактасын, ошол инсан канчалык кайгырып, канчалык бактысыздыкка түшөт. Намаз окубаган инсандан Алла субхана таала ушундай мамилени үзөт деп айтат элем да. Ушундай бир зыянда, ушундай бир эмеде калат. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү хадисине токтолуп кете турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: бир убакыт намазды каза кылуу. Башкача айтканда, бир күндүк эмес, бир убакыт намазды окубай кайдыгер болуу, факааннама утира ахлуху ва малуху деген хадиси бар. Куддум ал инсандын бир заматта бардык дүйнөсү тартылып алынып, ошол замат бардык туугандары кыйрап өлгөн сыяктуу деп айтылган хадиси бар. Демек, адамдын бардык мал мүлкү тартып алынып,
бардык тууган урук, бала чакасы бардыгы кыйрап, жалгыз өзү кагалганда кандай кайгырат? Намаз окубаган, намазды каза кылган адамдын келбети, турушу, кайгыруусу ушундай сыяктуу деп айтылган да. Ошондуктан ошо зыяндарга учурабайын деген инсан албетте намаз окуш керек. Анан дагы айта турган нерсе, акылдуу адам намаз окуш керек. Себеби Алла Таала намазды кимге парз кылган эмес десе уламаларыбыз айтат. Бул бир аз тамаша иретинде айтылган. Намазды кимдерге парз кылган эмес десе, акылсыздарга парз кылган эмес. Башкача айтканда, койго, эшекке, уюга, ушундай акылы жок нерселерге парз кылган эмес. Демек, инсан ошол жаныбарлардан өзгөчөлөнүп турган бир касиети бул намаз деп айтат элем. Түшүнүктүү. Ал эми биздин көрүүчүлөрүбүзгө да кызык болуп жаткан чыгар. Сиз өзүңүз канча жашыңыздан баштап намаз окуп баштадыңыз? Мен эми намазды ошол мен атам айылда имам болуп дин эмгегин кылган себебинен, анан өзүнө жеткиликтүү даражада илим ала албай калган себебинен, мен төрөлгөндөн чоңоюп анан ошол ниет кылган экен. Мен баламды илимдүү кылам, намазгөй кылам, салих инсан кылам деп. Ошол чоңоюп, бир аз акылымды таанып, 4 жаш, 5 жаш болуп калганымдан баштап эле атам мага ошол динди, намазды кандай экендигин, ордуну түшүндүрө баштаган. Ошентип отуруп мен адашпасам 6 жашымда атам артына коюп алып намаз окуткан да. Анан жумага алып барат эле. Жума намазга алып барганда, жума намаз 10 рекат эмеспи? 4 рекат сүннөт, 2 рекат фарз, 4 рекат сүннөт кайра. Анан 6 жашмында мен мектепке окуй элекмин. Ушинтип кайра айтып алып, жуманын рекеттерин айтып алып, анан мечитке алып барып туруп, эми мага бир кайталап берсе десе, 12 рекат же 8 рекат кылып айтып коет элем да мен. Анан жок балам деп, анан кайра отургузуп алып, кайра түшүндүрүп. Негизи ошо жашта мен бир аз атам менин жаштымдан эле ушундай үйрөтүп атат, мен бир аз кыйналып атам дегенсип бир көз карашта эме кылат элем да. Бирок азыр келип китептерди окусак, бир эмелерди кылсак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам осуяты бар экен да. Ошо балаңарды 6 жаштан эме кылгыла, анан 7 жаштан аны бир аз катуураак кармап намаз окуткула, балагатка жеткенге чейин кыскасы намазга даярдагыла деген хадистин мазмуну. Ошонун негизинде баарыбыз балабызды тарбиялаганыбыз зарыл экен да. Азыр тилекке каршы биз балабызды кантип тарбиялап калдык? Балабызга бир да намаз жөнүндө сөз айтпай калды азыр ата-энелер. Кандай десе, балам таянбай отуруп, түз отуруп тамагыңды же дагы үстүңө тамакты тамызбай, төкпөй ичкин деп ушунчалык тарбия кылып калды да ата-эне. Өтө бул кайгылуу нерсе бул тилекке каршы. Себеби ата-эне баласыны эмне кылыш керек? Баласын ошол, балам бүгүн намазың каза болуп калбадыбы? Бүгүн Алла менен болгон мамилең үзүлүп калбадыбы деп ошол жаштайынан намаз менен тарбиялаш керек деп ойлойм да. Түшүнүктүү. Ал эми бизде баарыбызга эле белгилүү болгондой, ушул дүйнөдө намаз окуйбуз. Ал эми кийинки дүйнөдө бейиш болот, жана тозок болот дейт. Ал эми бизде бейиште да намаз окулабы деген суроо бар экен да. Бейиш бул рахат. Алла Таала субхана тааланын бизге даярдаган, мусулмандарга даярдаган дасторкону, бир үйү десек болот. Себеби Алла Таала Кур'анда уиддат лил муттакин. Бейиш бул таква инсандарга даярдалынган деп айтылган. Муну мисал катары айта кетсек, сиз менен мен азыр бир атактуу адамдын же бир колунда бар адамдын үйүнө бир конок болуп бара турган болсок, сиз менен бизге шарт койбойт да. Алгыла, ичкиле, кенен жегиле, өзүңөрдү үйүңөрдө отургула деп бизди кенен коюп бир тамак аш менен багат, эч кандай шарт койбойт. Кудум ошондой бейиште Алла субхана таала мусулмандарга шарт койбойт. Себеби мусулмандар бул дүйнөдө өзүнүн шарттарын аткарып, ошого даярданып барган. Ошол себептен бейиште рахат, жана рахат, жана рахат. Бейиште инсан баласы, адам баласы бир гана рахаттарга бөлөнүп жашайт. Ошол рахаттардан бирөөсүнүн хадистин мазмунунда айтылат. Ар жума күнү базарга барылат деп айтылат.
базарга барганда сиз каалаган нерселер сатылат, бирок ошол кезде эмне менен сатылат десе, бул дүйнөдө айтылган таспихтер, кылынган амалдардын ордуна сатылат деп айтылат да. Ал жерде бир гана жемиштер, рахаттар, ибадат жок. Албетте хадистин мазмунунда келет, инсан баласы дем чыгарып киргизгенде Алла субхана таалага таспих айтып турат деп айтылат да. Ошол таспих менен гана биз жашайбыз. Аллага демибиз кирип чыккан сайын таспих болот. Эч кандай намаз, бул дүйнөдөгү өкүмдөр, биз азыр дарат алуу, орозо кармоо, ал жерде эч кандай сиз менен бизге шарт коюлган эмес. Аялдар 18 жаш, эркектер 33 жаш. Ушуну менен өлүмсүз, оорусуз, ажатканасыз, бир кыйналуусуз и капасыз, анан зеригүү барбы? Зеригүү, инсан баласы тажоо, ушундай нерселер бардыгы инсандын жүрөгүнөн алып салынат, рахаттын үстүнө жашалат. Албетте бейиште айтсак сөз көп, бейиште ибадат жок. Эң негизги бир бейиштин чоң даражалардан бирөөсү ушундай дүйнөнү жана акыретти жараткан Алла субхана тааланын жамалын көрүү. Бейиштин эң чоң рахаттары иншалла. Баарыбызга насип этсин. Иншалла. Түшүнүктүү. Ал эми намаз окуган адам кандай жүрүшү керек жана кандай сапаттарга ээ болуш керек? Азыркы учурда биздин жаштарыбыз намаз окуп, бирок кылган иштери ошол намазга, мусулманга ылайыктуу келбегенине байланыштуу бизде ошондой суроо пайда болуп атат. Намаз окуган адам кандай сапаттарга ээ болуш керек? Албетте жакшы суроо. Бизде тилекке каршы инсандар намаз окуганы дагы шарият көрсөтүлгөн сапаттарда жүрө албай жатабыз. Намаз окубагандар дагы шарият көрсөткөндөй сыпатта жүрө албай жатабыз да. Ушундай бир сыпатта болуусу керек инсан баласы. Инсан баласы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй сыпатта. Ал кандай десе, биринчи ички дүйнөсү таза болуш керек. Ички дүйнө. Ички дүйнө, биз азыр бүгүн уктайбыз, ооруп калсак дарыланабыз, курсагыбыз ачса жейбиз. Бүт сырткы денебизди тарбиялап, сырткы чыңалып, бир спорттук оюндарга катышып, кыскасы сыртыбызды кооздойбуз да, кийимдерибизди. Бирок инсандын ички сыпаты негизги ролду ойногон, Алланын алдына алып бара турган, Алланын сүйүүсүнө жеткире турган бул ички сыпаттар да. Бүгүн кыямат кайымга жакын бир акыр заманда жашап аткан инсандарбыз. Албетте баарыбызда ички сыпаттар өтө бир кайгыга алып келип атат. Жакында эле Жаллабадта бир наристени, жаш кызды, Сумаяны ошондой бир өлүмгө алып барып атат. Ушундай окуялар болуп атат. Бири-бирибизди жемелеген окуялар, мына депутат шайлообуз болду. Мында ошол мен өтүп кетсем болду, мен эле болсом болду деп адамдарды акчага сатып алып, инсандык сыпат бул Алла субхана тааланын алдында эң жогору даражада турган сыпат. Себеби Алла таала лакад халакнал инсана фи ахсани таквим. Чындыгында биз инсанды эң чырайлуу келбетте жараттык деген аяты бар. Ошол чырайлуу келбеттин ичинде жакшы сыпатта болуу менен биргеликте деп айтылган да. Эгерде инсан жакшы сыпатта болбосо, инсандык көрүнүшү бар, бирок сыпаты Алла разы боло турган сыпатта болбосо, анда андай инсандарды Алла таала Куранында улайка кал ан'ам бал хум адал. Алар жаныбар сыяктуу, балким алардан да төмөнүрөөк деп айткан да. Ошондуктан мына биз жаштар, өспүрүмдөр сыпатыбызды, ички дүйнөбүздү, адеп аклагыбызды оңдоштугубуз зарыл да. Себеби инсан эки нерсе менен бейишке кирет да. Өзү менен Алланын ортосундагы мамилени оңдоо менен жана өзү менен бир тууганын ортосундагы мамилени оңдоо. Коомдук жайларда кайсы сыпаттарда жүрүү керек? Өзү калганда кайсы сыпаттарда жүрүү керек? Аялы менен кайсы сыпатта мамиле кылыш керек? Баласы менен кайсы сыпатта мамиле кылыш керек? Ата-энеси менен кандай көрүнүштө мамиле кылыш керек? Булардын бардыгы мусулмандын ичиндеги сыпат болуп эсептелинет да. Ушу эки нерсени тургузат, анан бейишке кирет. Бизде тилекке каршы кээ бирки инсандарыбыз сакалды койгон, селдени кийген, көрүнүшү мусулман, бирок ички сыпаты инсандар менен бир инсандык сыпат жок. Мисалы, салам берсеңиз жооп кайтарбайт. Ден соолугуну сурасаңыз, сиз менен жакшы мамиле кылбайт.
Бул инсандар бактысыз деп айтат элем. Ал эми бул тарапта бир инсандар бар. Алар адамдар менен өтө мамилеси жакшы, бирок Алла менен мамилесин түздөгөн эмес. Намаз окубайт, орозосун кармабайт. Бул инсандар да бактысыз. Ошондуктан кыямат кыямга жакын бизде ушундай бир фитна заманда, мал дүнүйө азгырып аткан заманда инсан өзүнүн сыпатын жогорку деңгээлге коюу менен гана мен айтат элем Алланын ыраазылыгына тете болуп утуп кетет деп айтат элем да. Башка амалдар бүгүн инсан даражасын көтөрө албайт, балким инсандын ички сыпаты, жогорку адамгерчилиги, анын татыктуу мамилеси инсанды жогорку даражага көтөрүп, Алланын ыраазылыгына жеткире алат деп ойлойт элем. Түшүнүктүү. Анда эмесе биздин суроолорубуз аягына чыгып калды. Сизге Аллах Тааладан ыраазычылык болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бүгүн Оразалиев Медер устазыбыз болду. Кызыктырган суроолор болсо комментарийге жазып, биз менен биргеликте болуңуздар.